Бүгүнкү күндүн маанилүү делген жаңылыктар менен эфирде күндөмү маалымат программасы. Студияда Айда Исамиева, саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Кыргызстан окумуштуулары мамлекеттик ээликтерди менчиктештирүү учурундагы коррупциянын масштабын жарыялашты. 90-жылдары алгачкы капиталдар кантип пайда болгон? Бишкекте тамак аштан уулангандар көбөйдү. Инфекциялык оорукана кайрадан толуп калды. Дарыгерлер болгон күчүн жумшоодо жана элди жеке тазалыкты сактоого абайлоого чакырууда. Ал лигин дарлуу алганын жарым коргоочусу жана футбол боюнча союзда алгачкы спорттун чебери. Атактуу спортчу Зарлык Султанов жан кыйнаган ооруга кабылып, эч кимге кереги жок калган. Кыргызстан армиясына чындап эле танктар бар. Балыкчыда Орусияда боло турган олуттуу мелдешке катыша турган жоокерлердин машыгуусу өттү. Ош Иркеш-Там трассасынын жабылышына байланыштуу кезектеги олуттуу маселе. Чоңалай районунда бааракы төлөөгө каражат жок. Бул туурасында Айыл банктын бизнес өнүктүрүү башкармалыгы билдирүүдө. Ал жактагы бааракылык эсептерди дал ушул каржы мекемеси жүргүзөт. Төлөмдөрдүн кармалышы накталай акчанын жоктугуна байланыштуу болууда. Пенсиялык каражаттарды дарут коргоон айылына жеткирүү автожолдун жабылып турганына байланыштуу мүмкүн болбой жатат. Ошондой эле каражатты алып барууда коопсуздуктун жоктугу көйгөй жаратып жатат. Банк пенсияны жол ачылганда кийин гана таратат. Эске салсам, олуттуу финансылык жоготууларга бажы кызматы да калууда. Борбор Азиядагы негизги товар жолдордун бири болгон Ош Иркеш-Там жабылып тургандыктан бажы төлөмдөрдөн бюджетке 80 миллион сомдон ашын каражат түшпөй калган. Эгер июндун аягына чейин трасса ачылбаса, дээрлик 180 миллион сом чогулбай калат деп билдирген бажы кызматы. Өкмөттүн алдындагы адам укуктары боюнча координациялык кеңешменин жыйыны бүгүн өлкөнүн күч блогу боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин жетекчилиги менен өттү. Атап айтканда, буунун адам укуктары боюнча конвенциянын жоболорунун аткарылыш жөнүндөгү улуттук докладдын бет ачары болду. Кеңештин мүчөлөрү аркалаган отчетторду эске алышты. Ошондой эле универсалдуу периодикалык корутундунун экинчи улуттук докладын түзүү боюнча тармактар аралык жумушчу топ түзүү чечилди. Билим берүү министрлигине Кыргыз билим берүү академиясын реорганизациялоо ишин тездетүү тапшырмасы берилди. Бул туурасында вице-премьер-министр Эльвира Сариева билдирди. Билим берүү министри белгилегендей, академия өз милдеттерин аткарбаганы аз келгенсип, билим берүү тармагын реформалоого кызуу каршы чыгууда. Атап айтканда, мектептердин жаңы муунунун стандарттарын иштеп чыгуу кескин каршылыкты жараткан. Вице-премьер-министр Эльвира Сариева билим берүү академиясын жоюп салуу аркылуу реорганизациялоо боюнча коргоо кеңешинин тапшырмасына кеңешменин катышуучуларынын көңүлүн бурду. Аталган түзүмдү реформалоо боюнча бүгүн бир катар дурус сунуштар түшкөндүгүн эске алып, вице-премьер бул багытта ишти токтоосуз баштоо зарылдыгын белгиледи. Жеке менчик колдорго өтүп кеткен 32 бала бакча кайрадан мамлекетке кайтарылды. Алардын көбү мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин карамагында, ал эми айрымдары менчик колдордо болчу экен. Учурда мамлекеттик башка дагы маанилүү имараттарды кайрадан өлкөнүн менчигине өткөрүү боюнча иш-чаралар көрүлүүдө. Анткени айрымдары туура эмес менчиктештирилип, ал эми мындан мамлекеттин тарткан чыгымдары миллиардтап саналат. Бактуу Сталбек кызы мамлекетке таандык имараттардын азыркы тагдырына көз салды. Өлкө эгемендүүлүк алгандан тарта 20 жыл ичинде 7338 мамлекеттик объект менчик колдорго сатылып кеткен. Алардын арасында ири ишканалар, соода борборлору, эс алуучу жайлар, ресторан, кафе жана бала бакчалар бар. Юридикалык жактан өлкөгө бул мекемелерди кайра кайтаруу мүмкүн эмес. Андыктан азыр алардын иштебей тургандарынын үстүндө аракеттер көрүлүүдө. Учурда мындай иш-чаралардын натыйжасында 32 бала бакча мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бирок муну менен көйгөй токтоп калган жок. Кайрылып алды, бирок турат. Азыр иштетүүгө акча каражаты мамлекетте жок. Бул бир. Экинчиден ошол кечирип коесуз роуду менен мисалы ошол аскер бөлүгүбүз. Биз кайка алып барабыз? Ага жаңы имарат куруш керек. Башка имараттарды көчүрүш керек. Ал үчүн тоже каржы керек. 90-жылдардан тарта сатылган мекемелерден жалпы жонунан 4 миллиард сомго жакын пайда түшкөн. Бирок бул каражат алардын иш жүзүндөгү наркын актабайт. Анткени объекттер базар баасынан 100 эсеге арзан сатылгандыгы айтылууда. Соода борборлору, тамактануучу жайлардын айрымдары болгону 700 сомго сатылып кеткени өкүнтөт. Эң ири соода түйүнү Айчүрөк сум ошол жылдары бери дегенде эле 25 миллион сомго бааланып, ал эми менчик кожоюндун колуна болгону 219 миң сомго карматылыптыр. Мындай тагдырга нарын ресторандагы кабылган. Натыйжада 120 миллион сомдон ашуун
турган объект 15 000 сомго сатылды. Ал эми туура эмес бааланган объекттердин арасында эң чоң шылуундук 5 кабаттуу 13 гектар жер аянтын ээлеген Асыл Таш пансионатына байланыштуу наркы 74 миллион сомго чейин турган эс алуучу жай 12 миллион 700 000 сомго көз жаздым болгондугу азыркыга чейин ачык эле айтылып келет. Мындай күмөндүү соода келишиминин артында Жогорку Кеңештин депутаты, Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы төрагасы Равшан Жээнбековдун көлөкөсү көрүнүүдө. Мындан улам 2008-жылдары ага кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Бирок чуулган окуядан Жээнбеков кургак чыгууга үлгүрдү. Анткени сатылган имараттарга байланыштуу тиешелүү документтерге кол койгон эмес. Ал эми менчигин өткөрүп жаткан имараттарды жакындарына каттатып келгендиги айтылып келет. Заниматься тем, чтобы больше мамлекеттик объектилерди сатуудан мыйзам боюнча коомчулукка аукцион жарыяланып, таза жана ачык өтүүсү зарыл. Тилекке каршы өлкөдө мындай талап аткарылбай жатат. Аукциондор жашыруун түрдө өтүп, чакан топтор гана ага катышууда. Натыйжада тиешелүү ведомстволордун жетекчилери менен менчик ээлери өз ара сүйлөшүп алыптыр. Объектилерди бепекер сатып алып жатышат. Мындан тиешелүү чиновниктер өз үлүштөрүн алып келгени жаңылык эмес. Менчиктештирилгенден кийин Асыл Таш пансионатынын бир кабат эле 10 миллион сомго, ал эми 1 гектар жер аянты 2,5 миллион сомго сатылгандыгы маалымат каражаттарына чыккан. Равшан Жээнбеков мүлк фондун жетектеп турган кездерде 1 жыл ичинде эле 10 пионер лагерь административдик мекемелерди саткандыгын фонддун ошондогу кызматкерлери ачык эле айтып келишет. Экономисттер мындай шылуундук аракеттер кылмыш жазасына тартылгандан тышкары мамлекетке кошумча дагы салык төлөөгө милдеттендирилиши керектигин сунушташууда. Пересчитать стоимость объектов собственности приватизированных. Базар баасынан арзан сатылып келген имараттардын баардыгынын наркын кайра эсептеп чыгуу керек. Ошондой эле азыр кимге алар таандык? Мамлекет мындан канча киреше уттурду, тактоо зарыл. Ошол объекттердин кожоюндарынын турак жай жана унаа үчүн салык 2 эсе көп алынышы керек. Ошондо мамлекет коррупционер чиновниктердин айынан уттурган кирешелерин кандайдыр бир бөлүгүн кайра алат. Ал эми акыркы 3-4 жыл ичинде өлкө боюнча 13 объект аукцион аркылуу сатылган. Булардан казнага 6 миллиард сомдон ашуун каражат түшүптүр. Азыр мамлекеттик мүлк фонду өлкөгө таандык мекемелерди сатууну эффективдештирүү жана андагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча активдүү иш жүргүзүп жатабыз деп ишендиришүүдө. Бактыгүл Салбек кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Жайдын аптабы баштала электе эле бузулуп кеткен тамакка уланып, дарыгерлерге кайрылгандардын саны көбөйүүдө. Өзгөчө шаардын ар бурчунда орун алган тез татым ашканалардан улангандар. Дарыгерлер колдон келишинче бузулуп кеткен тамактардан сак болуу кеңешин беришет. Теманы Самат Качкынов улантат. Күн жылыганы жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына кайрылгандардын саны көбөйүүдө. Учурда 20дан ашык киши эскирип кеткен тамактарга ууланып, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мындан 3 күн мурун бир үй бүлө толук ууланып, ооруканага кайрылышкан. Көчөдө саткан тез татым жайлардын биринен тамактанышкандан кийин өйдө болгон дарыларды ичип жакшы болобузго деп ойлосок, жакшы болгон жокпуз. Эртеси күнү саат 2-лерге уже чыдабай анан скоро чакырдык. Скоро келип бизди бул жакка алып келишти. Аты жөнүн ачыктагысы келбеген бул айымга жана 2 кызына биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, бирок үй бүлө ооруканага жатуудан баш тартып коюшкан. Акыры чыдабай эртеси кайра тез жардам менен ооруканага жеткирилген. 2 кыз жаш болгондуктан алардын иммунитети күчтүүрөөк экен, алар кичине менден мурун жакшыраак болушту. Мен ошондой эле температурам 39 болуп көтөрүлүп, кайра жаман болгондуктан кайра скорый чакырып, анан бул жакка келдим. Уулануусуна себеп болгон оромо Совет жана Киев көчөлөрүндө орун алган. Бул тез татым күркөөсүнө сатылып алынган. Бул окуя боюнча санэпидем станциянын кызматкерлери чыгышып, ишкана жетекчилигине чара көрүшкөн. Ал айып пул менен гана чектелген. Айта кетүүчү нерсе, бул фастфуд саткан жайга карата мурда эле эскертмелер бар болчу. Уулануу боюнча чыксак, жанагы биз айткан кемчиликтер аткарылган эмес. Ошондуктан биз мажбур болдук ал кишиге ишкананын ээсине 5 000 сом эң жогорку штраф айып бул 5 000 сомду алып, ал түйүндү убактынча ошол кетирилген кемчиликтерди орундатканга чейин ишин токтотконго токтом чыгардык. Деген менен ал ишмердүүлүгүн дагы деле улантууда. Дарыгерлер акыркы убактарда мындай жайларда инфекциялык таякчалар көп чыгып жатканын айтышып,
көчөдөн тамактанбоону сунушташат, өзгөчө ысык күндөрдө. Өзүңүздөр деле элестетип көрүңүзчү, ошол эле гамбургерди, например, ошонун эти канча күнгө тура алат? Бүгүнкү эметкен немени күнүгө сата албайт да, ушундай ысыкта 30-35 градус болуп атканда батыраак эметип кетет да, бузулуп кетет. Анан ошону жеп алышып ооруп аткандар көп болуп атат да. Жайкы бул эпидсезон деп коебуз. Негизи тест татым тамак аштарын саткан жерлер бизде өтө эле көп, өзгөчө базарларда. Ал жактарда талаптар сакталып жатабы же жокпу айтуу кыйын. Азыр аларды тийиштүү органдар, ошол эле санэпидемстанция маал менен текшере албайт. Анткени чакан ишкерликти коргоо максатында өкмөт бир катар мыйзамдарды киргизип койгон. А элдин саламаттыгы эске алынган эмес. Каалаган киши каалаган жеринде тамагын сата берет. Рейд болгондо биз мэрия менен, акимияттар менен, ошол эле министрия менен рейд кылганда аларды чара колдонобуз, бирок бул деген эч кандай эффект бербейт. Себеби деген биз күнү бара албайбыз. Ошондуктан биз азыр ишкерликке жакшы жолго коюлган. Бирок элдин саламаттыгын ойлогон киши что-то болбой жатат. Аталган мыйзамдардын айынан тамак аш азыктарын чыгарган абройлуу делген компанияларда санитардык нормалар кеткендиги белгиленет. Арыздануунун негизинде санэпидемстанциянын лабораториясына элдерден келип түшкөн тамак аштардын сапаттарына караганда. Бир эле мисал, бул бир жума мурун түшкөн сэндвичтин ичинен чоң кара чымын чыккан. Аны атайылап изилдөөнүн деле кажети жок. Бирок ошентсе да жеп атып көрүп калган адам лабораторияга өткөрүп берүүнү эп көргөн. Самат Кашкынов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталган күнү биринчи матчка бир нече саат калганда Сан-Паулонун көчөлөрүнө ондогон протестчилер чыкты. Андан ары акция полиция менен кагылышка алып келди. Тартип сакчылары тарсылда гранаталарды, желим окторду жана жаш агызчу истерди колдонушту. Ал эми Рио-де-Жанейрода 3 аба майданынын кызматкерлери иш ташташты. Алар айлык маянаны 5%га жогорулатып, футбол турнирин өткөрүүгө байланыштуу атайын бонустардын төлөнүүсүн талап кылышты. Бразилиянын жаран авиациясынын улуттук агенттиги кырдаалдын өнүгүшү көзөмөлдөнүп, транспорттук маселе жаралса, кырдаалдан чыгуунун атайын пландарын даярдай турганын билдирди. Эске салсам, дүйнөдөгү футбол боюнча негизги оюндун ачылышы күн мурун өткөн. Өлкөнүн атактуу футболчусу, СССРдин спорт чебери Зарлык Султанов жардамга муктаж. Бүгүнкү күндө ал сел-саяк сыяктуу күн кечирип, каткандан жеп, карандай суу ичип жашоодо. Футболчу 1,5 жылдан бери баспайт, буту оорукчат. Айдай Аманкулова Алга командасында азалаган футболчуну таап, ал акыбалын сурап кайтты. Каңылжарды жарган жыттан үйдүн ичине кирүү мүмкүн эмес. Жепиреген кепе тоодой таштандыга толгон. Жарык бул бөлмөдө эгерим жандырылбаган сыяктуу, желе баскан. Мына ушундай шартта белгилүү футболист, СССРдин спорт чебери Зарлык Султанов жашайт. 1,5 жылдан бери буту баспайт. Күналы социалдык кызматкерлер алып келген тамак ашты дагы чымын чиркейлер талашып жөн койбойт. Тамага эме в основном эмес суу и нам болсо болду. Зарлык Султанов 17 жашынан тарта айтылуу Алга командасынын намысын коргогон. Ал борбордук талаада дагы, коргонуу чебинде дагы мыкты ойночу. СССРдин кубок үчүн жарышта ал кездеги эң белгилүү голкипер Ханзор Кавасашвилинин дарвазасына топ киргизип таанылган жайы бар. Одессадагы жеңишинде залды дуу көтөрүп, бул кайдан чыккан кыргыз деп таң калтырган. Чет өлкөлөрдү түрө кыдырып, өлкө желегин далай желбиреткен. СССРдин спорт чебери наамын алган алгачкы кыргыз жигити. Спорттогу курдаштары башка өлкөлөргө чыгып кеткенде Султанов мекенинде калган. Алгасын таштай албайм. Загринцин барын жеңгенбиз мен ойногондон. Барын. 6-0, 7-1. Сборунун алардын барын жеңгемиз кайка барган жерге. Биякта ойногон болуш. Союз ыдырагандан кийин жомоктогудай жашоо бир заматта талкаланды. Футбол талаасында травма алып, буту оорукчан болуп калган. Үй бүлөсүнөн айрылды. Мамлекет берген квартираларын бала чакасына таштап басып кете берген. Уулунан айрылып калды. Бир кызы Америкада жашайт, бирөө бул жакта. Айтымындай эч кимиси менен катышпайт. Азыркы турагы шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Үйдүн документтен туугандар алып кетип, өздөрүнө каттатып алышкан. Пенсиясы болгону 3000 сом. Аны дагы 9 жыл алган жок. Документтерин жоготуп, эмгек китепчеси табылбай, баракысы да мынтип аз чыгып калды. Мен эч кимден эметкен жокмун, жардам сураган жокмун. Мен уялганмын. Мени көрөт деп.
Бир кезектеги атактуу футболчунун жашаган жерин бир туугандары, бир социалдык кызматкерлер менен пенсиясын алып келип берген почтоочу билет. Бирге иштеген курдаштары, окуучулары мындай адамдын бар экенин унуткарып койгон. Спортчу бүгүнкү күндө жардамга муктаж. Айда Яманкулова, Иван Чижиков, 5 канал. Кыргызстанда өзгөчө эмгек үчүн персоналдык пенсия алгандардын тизмеси кайрадан каралып, пенсия берүү жоосу катаалданат. Бул тууралуу чечим бүгүн өкмөттө өткөн жыйында кабыл алынды. Социалдык фонддун маалыматы боюнча Кыргызстанда 2690дон ашык адам персоналдык пенсия алат. Аларга бюджеттен 300 миллион сом бөлүнөт. Жакында жогорку кеңеш өкмөткө персоналдык пенсия алуучулардын санын көбөйтүү тууралуу сунуш берген. Бирок өкмөт мындай демилгеге каршы чыгып, өлкө үчүн өзгөчө эмгеги сиңген адамдарды гана калтырууну сунуштоодо. Мындан улам өкмөттүн бүгүнкү жыйынында персоналдык пенсия алгандардын тизмесин кайрадан текшерүү боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстан мусулмандардын алымдар кеңеши мусулмандар үчүн садака фитрди берүүнүн, жыйноонун жана шариятка ылайык жумшоонун тартибин бекитти. Ага ылайык садака фитр жан башына 1 килограмм 600 грамм буудай, ун, мейиз, же 3 килограмм 200 грамм арпа, курма, же анын акчалай наркы өлчөмүндө берилет. Ар бир казыяттардын берген маалыматтарына таянып 1 килограмм 600 грамм буудай 20 сом, 1 килограмм 600 грамм мейиз 200 сом, 1 килограмм 600 грамм ун 30 сом, 3 килограмм 200 грамм арпа 14 сом, 3 килограмм 200 грамм курма 150 сом деп орточо бааланды. Булардын 50% жергиликтүү мечитте калтырылып, шарият белгилеген тартипте чыгымдалат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн 4 экипаж эл аралык танк биатлону 2014 таймашына катышат. Мелдеш Орусиянын Алабина полигонунда 28 июльдан 5 августка чейин өткөрүлөт. Танк биатлону боюнча дүйнөлүк чемпионатка 15 жакын өлкөнүн катышуусу күтүлүүдө. Экипаждардын даярдыктарын Нурсулуу Нуркамилова көрүп келди. Кенеде кезинен бери эле техникага жакынча ойгонун айткан Адилет учурда айдоочу механик. 5 жылдан бери танк айдайт. Башында бир аз кыйналган, азыр кыйлап үйрөнүп калды. Бир айдан кийин Орусияда өтчү Мелдешке кызуу даярданып жатат. Адилетке жоопкерчиликтүү иш жүктөлгөн. Танкты башкаруу, керектүү маалда танкты буруп, тоскоолдуктарды ашып өтүүнүн өзү деле бир топ кыйынчылыкты жаратат. Кудай буйруса жакшы болуп атат. 2 айдан бери жакшы даярданып жүрөбүз. Мына жерде наводчиктер да тип мишенге жакшы атып, биз механик водитель жакшы айдап неме кылып атабыз. Ушул 70 айдайт экенбиз, ал жакта деле бул жакта айтып атат. Анан Кудай буйруса бирди алабыз деген аракетте кылып жүрөбүз 2 айдан бери. Ар кайсы аскери бөлүктөрдөн 20дан ашык танк экипаждары чогултулуп, алардын арасынан Мелдешке барчу 4 экипаж тандалып алынган. Жарым жылдан бери даярданышууда. Шаар четиндеги аскери бөлүктөрүнүн биринде таймашка катыша турчу танк экипаждарынын даярдыктары текшерилди. Атайын таймашты өткөрүү үчүн танкодром уюштурулуп, ар түрдүү тоскоолдуктар жана макеттер өтмөктөр жасалган. Машыгуулар 3 этапта өткөрүлдү. Алгач 7 чакырым аралыкта танкты жеке айдап өтүү. Андан соң 4 чакырым аралыкта танктардын жарышуусу. 3-чү этапта экипаждардын курамындагы спорттук комплекстүү көнүгүүлөрдү так жана тез аранын ичинде аткаруу болду. Керектүү курал-жарак, техника жагын Орусия тарап камсыздайт. Анткени биздин танктарды алып барууга болбойт. Эскелеге эч эле жеткендигине байланыштуу. Анткени биздин танктар баягы илгерки Советский Союздун танктары да, биздин танктар ошол жакта деле танктар, ошондой эле кадимкилей танктар бар. Ошолорду барабыз, анан ал жерден биз принимать этебиз, аларды даярдап өзүбүз калганын өзүбүз кылабыз да. Выверкасын кылабыз, там пристрелкасын өзүбүз кылабыз, анан технический обслуживаниесин өзүн кылабыз, анан кийин уже даярдайбыз. Байгелүү орундарды багындыруу үчүн экипаждар болгон күч аракеттерин жумшап, тыным албай аскери машыгуулардан өтүп жатышат. Эң башкысы экипаждардын моралдык, психологиялык жактан, анан дагы дене тарбиялык даярдыктары мыкты болуш керек. Ошол тандалган экипажды, 4 экипажды 3-чү этапта уже даярдап атабыз да, эми уже чтоб уже они там слаженный экипаж болсун үчүнчү. Потому что экипаж деген бул это бир туугандай болуп калыш керек да, бирин сөзүн түшүнүш керек там, с полуслова дегендейчи. Командир айткан сөзүн там механик эми жарым сөзүн айтып атканда уже түшүнүп, керектүү жака буруп, там наводчик керектүү жака бутаны тийгизгенге ошол жакты мелдеш керек дегендейчи. Экинчи ирет өткөрүлүп жаткан эл аралык танк биатлону 2014 мелдешинде Кыргызстан биринчи жолу катышып жатат.
Былтыр башталган чемпионат Россияда. Анан биз көргөндөн кийин эле заявка берип, быйыл ошо катышабыз деген заявка бергенбиз. Россиялыктар макул болушкан, ошондон декабрдан баштап биз баягы организационный суроолорду чечип, и марттан баштап даярдай баштадык. Мелдеш Орусиянын Алабино полигонунда 28 июлдан 5 августка чейин өткөрүлөт. Танк биатлону боюнча дүйнөлүк чемпионатка 15ке жакын өлкөнүн катышуусу күтүлүүдө. Нурсулуу Нуркамилова, Элдияр Бектемиров, 5-канал, Ысык Көл облусу. Жайкы туристик маал расмий ачылып, өлкөнүн эс алуу жайлары меймандарды күтүүдө. Туроператорлар быйылкы жайда Ысык Көлгө келип эс ала турган ички жана сырткы туристтердин санынын көбөйөрүн божомолдошууда. Быйылкы жайда кайда барып эс алса болот жана кандай баага? Айгерим Жаныкул кызы билип көрдү. Быйылкы туристтик сезондо 3 миллиондон ашык чет өлкөлүктүн келиши болжолдонууда. Алдын ала эсептөөлөргө караганда, андан казынага 500 миллиондон ашык сом түшүшү ыктымал. Негизинен туристтик сезон ачуу деген бизде мындай салтка айланып калыптыр. Кыргызстандагы туризмдин флагманы болгон Ысык Көл жергесинде болуп өттү. Карасак 3 миллион 65 миң чет элдик жаран келген биздин республикага. Ошонун миллионго жакын адамы Ысык Көл жергесине келип кетишет. Бул туристтер, ички туристтер, сырткы туристтер баардык эсеп менен алганда. Быйылкы жылдын прогнозу былтыркы жылдын кем эмес деп карап биз ишеничтебиз. Долларга кызыгып, бийиктиктерди багындырам дегендер үчүн баалар ар түрдүүчү. 4 миң сомдон жогору. Боз үйдө жашап, көчмөндөрдүн жашоосу менен таанышуу өңдүү кызматтар коноктордун тамактануусун кошкондо ар бир адамга $15 айланат. Анткени менен өткөн жылдагыга салыштырмалуу быйыл Көл калаасындагы эс алуу бир аз кымбатыраак экени белгиленет. 3-4%. Тейлөө сапатына жараша акча төлөнөт. Орточо чыгымды эсептегелгенде 1,5 миңден 4 миңге чейин ар бир кишиге. Бирок албетте эс алууну үнөмдөгүсү келгендер анын дагы жолун табат. Алса Ысык Көл пансионаттар жеке үйлөрдүн баасы дагы жылдагыдан жогорураак. Буга чейин бир суткасына киши башына 150 сомдон жогору бааланчу. Ысык Көлдө пансионаттардын баасы болсо мындан жогору 700 сомдон 10 миң сомго чейин. Үчүнө бүт бар керек. 3 маал тамагы, жаткан жери, экскурсиялар өзүнчө. Бул малда уже биздин заказдар кичине азыраак болчу. Быйыл көп да, көбүнчө Россия Федерациясынан, Казакстандан көп заказдар келип атат. Уже Ысык Көлдө да биздин офис бар да, аякта уже экскурсиялар жүрүп атат да. Былтыркыдан салыштырмалуу быйыл көп. Бир 30-35%га көбүрөөк болду да быйыл. Туристтик сезон ачыла электе эле күндүн ысыгына чыдабай эмтиден эле эс алууну пландаштыргандар жок эмес. Ошол эле туристтик агенттиктер туура 5-6 күн өткөн соң билеттерди брондогондор мындан да көбөрүн айтышат. Андыктан Ысык Көлгө болгон сезондун биринчи этабынын башталгандан бери тур фирмалардан алдын ала орун ээлөө былтыркыга салыштырмалуу жогорку деңгээлде. Жөнөкөй эле эс алам. Мен билбейм, мен мурдагы жылы $200 менен барып келгем бир жумага. Бияктан выходной болгон кездерде көлгө барып эле эс алабыз. Ошо балдар болуп, ошо чогуу иштеген балдар болуп, жол керебизге 1000 болсо, а жакта 4000 жакшы дейт да, жакшы эс алып келебиз да. Ошончолук бияктан иштейбиз. Эс алууну башка мамлекетте өткөзгүсү келген кыргызстандыктардын саны да соңку мезгилде өскөнү белгиленет. Дээрлик 20%. Айрыкча так ушул мезгилде бааларын, туристтерге болгон мамиле, тейлөө сервисин жактырып, Турцияга көп кетишүүдө. Бияктан көбүнчө Турцияга кетишет. Анан быйыл уже Крымга деп да заказ болуп атат, но пока метелекпиз, заказдар бар, сурагандар бар. Көбүнчө Туркия жайында. Таиланддар ал күзүндө октябрдан апрелге чейин эле болот. Дубай менен Таиланд азыр сезон эмес, аябай ысык да. Анткени менен сезон алдындагы күтүүлөр орундалабы жокпу, жыйынтыктар саналуу айлардан соң билинет. Адистер эң негизгиси туризмдин өнүгүшүнө бир гана өлкөдөгү стабилдүүлүк жана коопсуз жагдайдын түзүлүүсү зарылдыгын белгилешет. Айгерим Жаныкул кызы, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Кыргызстандын мектеп окуучулары экология маселелерин окуп жана аларды чечүүнүн жолдорун үйрөнүшүүдө. Бишкек шаарында 7 күндөн бери республикалык Жашыл ой жаштык экологиялык лагери Кумтор компаниясынын финансылык каржылоосу менен өтүүдө. Быйылкы жылдын негизги темасы жашыл шаар, туруктуулук жана коопсуздук. Буга бардык өндүрүштүн өнүгүшүнө тиешелүү таштандылар, абанын жана суунун кирдеши, азык-түлүк коопсуздугу, жашылдандыруу менен туризм тармагын ичине камтыйт.
Балдар теориялык окуудан тышкары практика жүзүндө билим алышып, тажрыйбаларын кеңейтишти. Мына бул кызыл карагайдын кош ийне жалбырагы бар. Мына экөө. Ал эми бул теги карагайдыкы. Бирөө. Бешөөсү да бар. Бул ийне жалбырактуу карагайдын бүчүрүнөн 5тен жалбырак чыгат. Карагайдын эки түрүн ошол өзгөчөлүгү менен айырмалап алабыз. Лагердин катышуучулары айтылган жерге жеткиче аларга туристтик шык жөндөмгө үйрөтүшүп, экологдор Каражыгач багынын кооз жашылдыгы менен тааныштырып жатышты. Ийне жалбырактуу карагайларды билүү менен кызыктуу фактылар көп болот. Бирок алар жапайы токойдо жашап кетүүгө жетпейт. Ал эми жан баштыкка керектүүлөрдү орду менен салыштыруу өзүнчө эле билимди талап кылат. Начинаем укладывать. Салыштыра баштайбыз. Орду менен жайгаштырабыз. Мына моминтип. Болгону ушул. Бизде эң оор жүктөрүбүз даяр. Ошондуктан оорлорун дагы жан баштыкка салабыз. Эмнегедир бир караганда батпачудай көрүнөт, бирок ичинде толтура орун бар. Балдардын мына ушул лагеринде өлкөбүздүн бардык аймактарынан 30 окуучу катышууда. Аларды тандоо 3 этапта жүргүзүлүп, катуу талаптар коюлган. Ошондуктан жыйынтыгында мыктылардын мыктысы тандалып алынды. Бардыгынын арасында экологиялык акцияларга, кружокторго жана клубтарга катышып жүргөн мыкты тажрыйбалары бар. Биз бардыгына арыздарды электрондук дарек аркылуу жөнөткүлө дегенибизге карабай, факс жана почта менен, кээ бирлери такси менен жөнөтүшүптүр. Ушунчалык көп арыздар келип түштү. Бүгүнкү күнү экологияга кайдыгер караган адамдар өтө аз. Анын эң башкы себеби өлкөсүнө болгон мамилеси. Эч ким киндик каны тамган жерине кайдыгер боло албайт. Анын үстүнө бардыгы ачык көрүнүп турбайбы? Чындыгында экологиялык маселелер бүгүнкү күнү мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүүдө. Бирок алардын аткарылышы иш жүзүндө ашпай келет. Ал эми иш аракеттер дагы ири ишканаларда кысым көргөзүү менен чектелүүдө. Акыркы учурда саясатчылар менен коомчулуктун көңүл чордонунда жалгыз эле Кумтөр ген ишканасы болуп калды. Азыр абалдын эки тарабы болууда. Ата энелерибиз бизге Кумтөр андай мындай деп, анын айынан аба ырайы бузулууда. Башкондо алмалардын өсүүсү өзгөрдү дешүүдө. Башкалар болсо тескерисинче алардын жакшы иштегендерин, облусту өнүктүрүп жаткандыгын белгилешүүдө. Мен болсо Кумтөр тескерисинче экологияны коргоп жатканын көрүүдөмүн. Азыр Кумтөр мыкты иштеп, айлана чөйрөгө деле зыяны тийген жери жок. Лагердин катышуучуларынын экологиялык түшүнүктөрү таң калтырууда. Анткени эң кичине мектеп окуучусунун жашы 12де. Ал эми алардын айлана чөйрөнү коргоо боюнча ойлоруна чоңдор да суктанып жатышты. Мен өзүм Таласта кандайдыр бир экологиялык кружок ачсам деп жатам. Анан кимдир бирөөлөрдү чакырып, балдарды же чоңдорду, балким жаштарды жаратылышты коргоого үйрөткүм келет. Өзүмдүн бир командамды түзүп, бактарактарды сактасам дейм. Анткени алар абаны тазалап, бизге жардам берип жатышпайбы? Жаратылыш биздин өмүрүбүз. Жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок, биз да жок болмокпуз. Бир канча саат жаратылыштын жаш коргоочулары кантип очок жагып жайгашуунун сырларын ыкчам жасап жатышты. Аларга эң татаалы чатырларды кантип туура тигүү болду. Ал эми тетиктерин бөлүштүрүп, туура орнотууну жеңил эле өздөштүрүп алышты. Ушуга чейин токойдо кантип жашап кетүүнү элестете алчу эмесмин. Бирок бүгүнкү тренингден кийин колдон келбей турган иштер жок экенин түшүндүм. Керек болсо эң кыйын шарттарда да жашап кетүүгө болот экен. Эң башкысы өзүңдүн бир командаң болуусу зарыл. Өтө ынтымактуу команда керек. Бул экологиялык лагерь жашыл ой же жашыл ой жүгүрткөн экологиялык долбоорунун бир этабы. Ошондуктан бул иш-чарага адистер, улуу муундар гана эмес, окуучулар да катышууда. Уюштуруучулардын айтымында лагердин максаттарынын дагы бири мектептерде экологиялык демилгелерди көтөрүү. Ал эми катышуучулар дагы өз аймактарында кружок же клубтарды түзүүнү сунуштап жатышса, кээ бирлери жаңы идея, жаңы долбоорлорду жазып жатышат. Өзгөчө Кырдаал министрлиги алдыдагы 5 күн ичинде тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар экенин айтып эскертет. Сел жүрүү кооптулугу алдыдагы нөшөрлөп жай турган жамгыр божомолдордун кесепетинен болууда. Ошондой эле дайраларда суунун деңгээли көтөрүлмөкчү. Мына ушундай жаңылыктар менен күндеми өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Демалыш күнүңүздөрдү жагымдуу жаңылыктар коштосун. Саламатта болуңуздар. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт.
Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.